Саламатсыздарбы? Эгер сиз бул материалды көрүп жатсаңыз, анда Кайрымдуу Бол коомдук фондунун официалдуу YouTube каналындасыз. Алгач видеону баштаардан мурун биздин каналга катталып, подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Демек, сиз бул кнопка аркылуу кайрымдуулук кылып жатасыз. Анан албетте коңгуроону күйгүзүүнү унутпаңыз, себеби биздин видеолорду алгачкылардан болуп көрө аласыз. Бул сиз үчүн өтө оңой, а биз үчүн абдан маанилүү. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Эфирибизде ак эмгекке жана таланттуу майыптарды мына ушундай жардамга кол сунуу максатта үндөгөн тагдыр сыноосу долбоору кызматыңыздарда Чолпон Шонкоева. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы болуп Гүлбарчын Туйгунбаева эжекебиз тикмечилик өнөрү менен мына ушул биздин фондко жардам сурап кайрылган экен. Биз азыр Кызыл Аскерди көздөй сапарга чыгып жаткан учурубуз, андыктан бизден алыстабаңыздар. Гүлбарчын Туйгунбаева 1982 жылы Баткен областына караштуу Баткен районунун Айгүл Таш айылында жарык дүйнөгө келген. Канчалык оор кайгыда турганы менен өзүн сулуу алып жүргөн эжекебиз каргашалуу бул окуя эмнеден улам болгондугу, 6 саны аман эсен басып жүрүп эле эртең менен турганда баспай калуу бул 3 уктаса түшкө кирбеген окуядай болгон. Бул тагдырдын жазганыбы? Эмне себептен мындай окуяга туш болгондугу али күнгө чейин белгисиз. Гүлбарчын эженин оор кайгыдан чыгуу ыкмасы болуп, бул ырдап бугумду чыгарам дейт.
Москва шаарынан келгем, негизи ушундай ооруга эме болуп 12-жылы. Азыр 8-жылга карап калды. Башында караганда Аллага шүгүр дейм, ушунчалыгына да жакшымын азыр. Бир аз болсо дагы эми басып элге окшоп монтпесем дагы, коляскада болсом дагы жашоого мындай көңүлүм немем түз да, үмүтүм чоң. Аракет кылсаң берекет дейт. Умтулуп эле эл басып жүргөн кишилердей эле алдыга койгон максаттарым өтө чоң. Билбейм, мен үчүн азырга чейин табышмак. Анткени мен жаңы ооруп келгенде канча врач болсо ошонун баары томографияны көрүп такыр мындай оору деп эч ким айта алган эмес. Бирок эми ушундай болушу мүмкүн деген эле суроо белги менен такалган көпчүлүгү. Анан кийин бир профессор эметип, ошо жүлүндө киста пайда болгон, ошону удалить алыш керек деди. Анан алдыргам ошону, ошо 12-жылы эле, бир жуманын ичинде эле. Анан врачтарга өзүм үчүн табышмак, анткени мен врач эмесмин, эмне болуп кантип ооруганымды өзүм сезбейм. Анан врачтардан сурасам, врачтардын айтуусу боюнча ударды көп жегенсиң убагында депчи. Жолдошум экөөбүз эми баягы турмушта кызганыч деген болот. Ошондойдон көп ударды көп жечүмүн. Балким ошонун эмеси, анан врачтарга мен айтып калам тиги. Удардан мен айтам да, тиги врачтарга айтып атам. Ударды жебегенде 5 жыл болуп калды депчи. Десем, о келе согуз го деп баягы врачтарчы. Ал деген 15-20 жылдан кийин таасирин, зыянын сага тийгизет деп ушундай дешти да. Бирок ошентсе дагы мен жолдошум күнөөлөбөйм. Анткени тагдырдын сыноосу, тагдырга моюнсундук. Ал да бирөөнүн баласы, ал да бактылуу болсун. Негизи бактылуулук каалайм ага да. Москвада жашырбайм, негизи биринчи барганда эл катарында эле уборка кылганбыз, пол жууганбыз дегендей. Андан кийин продавец болуп, акыркы учурда ошо продавец болуп бир чоң бир дары природа деген магазин бар болчу. Ошондо продавец болуп иштеп жүргөндө ушундай ооруп калып кайра келдим. Жыгылган эмесмин, жумуштап жүрүп эле аппетит болгон биринчи. Анан кийин туалетке бара албай калгам. Басып жүрөм кадимкидей эле, ошентип сутка туалетке бара албай калдым. Анан эле үйгө келгем жумуштан, уктагам. Ошо саат 1де укта, 3тө ойгонсом кайра туалетке баргым келип атып, барсам баягы чыгара албайм да туалетке. Анан апама чалып, апа ушундай ооруп калдым, ушинтип туалетке бара албай атам десем, бөйрөңө суугут көргөнсүң, парланып көр деди. Анан мен парланып көргөм. Бирок азыр ойлосом, мага врачтар парлангамды ысыкка мүмкүн эмес дейт да. Балким ошондо мен парланып өтүштүрүп алдым, эми түшүнүксүз да. Анан парланып андай мындай кылып жаткам саат 3тө. 3төн 5ке чейин парланып антиминтип жүрүп, анан 5те жатып, саат 8ге уктагам. Болгон 3 эле саат эртең менен турсам, белден ылдый ноль жок. Ошо боюнча эле отуруп калдым. Башка эчтеке жыгылган да жок, муну эчтеке болуп. Кийин деле монтип, эми баспай калгандан кийин деле эч кандай неме болгон жокмун да. Коркподум да, коркунуч да болгон жок. Анткени бардык башка жактарым жакшы болгон үчүн өзүмдү эметтимби билбейм да. Үйдө бош олтурууну каалабаган Гүлбарчын Туйгунбаева эжекебиз кичине кезинен эле дубалга илген туш кийиз жана сайма чыраштын түрүн өздөштүрүп, домашний жасап сатып, жалгыз бой майып болсом дагы өзүмдү майып катары эсептебейм деп айткан эжекебиздин сөзүнөн улам үлгү алсак болот. Негизи ага чейин 3-класстан бери тайэжемдин саймаларын тигип бергем, баягы бизде турмушка чыкканда сеп жасайт эмес беле. Ошондо кичкей кезинен тикчимин. Анан бирок такай азыркындай кесип катары колдонбойт болчумун. Себеби алты саның аман болгондон кийин башка жумуштар толтурат. Буга дагы эрк керек, буга дагы күч керек, мындай нерв керек да, главный саймагачы. Анан басып жүргөндө бул жумуш менен алектенбедим. Бирок өзүмдүн саймаларымды сиңдилеримдикин тигип берчимин. Анан ошо иштеп жүрүп, анан кийин үйгө келгенде сен айткандай ооругандан кийин бирдеке менен аласың керек экен. Сайманы кармаганга чейин мен көбүнчө музыка угуп жүрдүм, музыка менен эс алып жүрдүм. Ошо нервим бузулганда ошо музыканы катуу коюп алып, анан апамдар да атамдар да чыгып кетчү эле. Анан ошого кошулуп өзүм ырдап
анан баягы стресстен чыкчумун да. Бугумду өлө чыкчу. Ошо Роза Амановналардын ал кезде кассета бар болчу, ошо мен жаңы уруп келген кезде да. Ошо кассетадан магнитофонго коюп алмакчумун. Кийин анан ошо саймага эметип көрдүм. Сайма тигип көрдүм, баягы зериктим, анан апама сайма алып келип бериңизчи деп анан сайма тигип жүрдүм. Анан бул сайманы тигип жүрүп анан тайэжелер өзүм деле тайэжелерим кыздарын турмушка берген, анан заказ бере баштады. Эл келчи сонун болуптур деп эле анан акчасын таштап эле алып кетип калышат. Анан иши кылса, көрсө ушунда да тирелик кылса болот турбайбы деп анан ушул жолу тандадым да. Мен бир эле сайма менен эмес, негизи бисер боюнча да алектенем. Мисалы чепкендерге, белдемчилерге, элечектерге, ушундай эмелерге заказ чыкканда да бисерлеп да жасап берем. Тааныштар эле менен анан ошо бир-эки жумуш, бир ишканалар менен бир кийиз дүйнө деген эме бар. Бул жерде бир фонд бар, ошону менен иштешем. Ошол эжелер такай заказ берип мынтип турушат. Поддержка берип ар дайым колдоп, кубаттап турушат. Эжекебиздин бир кызы бар, 19 жашка чыккан. Эми кызынын турмушка чыккан учуру келсе, мен ага жүк болгум келбейт. Жана кыялым неберелүү болуп, бактылуу таяненин катарында болсом деген Гүлбаршын эжекенин кыялын өз сөзүндө айтты. Бир кыздын энесимин. Кызым буюрса 19га чыгып калды. Шартка мындай турмуштун татаалбы же биз өзүбүз татаалдаштырабызбы билбейм, бирок тагдырдын сыноосу, негизи семья жок азыр. Кызым менен ушул жерде квартирада эле эл катары эле жашайбыз. Бул жака мен келгениме 4 жылдын жүзү болуп калды. 15-жылы келгем. Аллага шүгүр, жалгына. Башка жол тандаган, семьясы менен өзүнчө, биз өзүнчө дегендей закон түрүндө эле ажырашканбыз. Кызымды 9-классы бүтүрүп алдым өзүмө. Ага чейин чоң энесинде жүрдү, папасында жүрдү. Анан мен чоң энем, кайненем менен обычный эле сүйлөшүп, жөп-жөнөкөй эле эми кызды мага бергиле деп анан алдым. Бирок кайненем дагы өтө алтын киши. Түшүндү, эми бала сеники, мен баккан менен тапкан энеси сенсиң. Деп анан уруксат берди өзү. Анан 9-классы бүтүрүп алып келип, анан бул жака окууга тапшыртып, азыр 3-курсту бүтүп калды. Буюрса да 1 жыл окуса бүтөт. Эми сен айткан туура эле, анан тиги кыздын мойнуна илинген түйшүктүн баары. Мен эшикке көтөрүп алып чыгып, көтөрүп алып кирип, машинага салып, машинаны түшүрүп, бар жогумду кылган ошол кызым. Мен бир аз эле ушу кичине эмгектен акча таап берип эле, анан ошол жагын эле мынтпесем, калган үйдөгү түйшүктүн баары менин кызымдын мойнунда да. Кээде тамашалап отуруп, кээде кеп кылып калабыз да, тиги кичкөө болуп киргизе салабыз, күйөө болам депчи. Ушунта тамашалап, эми баягы кызымдын көзү отурганда эрмектеп сүйлөп отурган ошентип да, бирок эч кандай мындай зыянын тийгизбейм деп ойлойм. Ал дагы өзүнчө бактылуу болуш керек, ал өзүнүн семьясы менен өзүнчө болуш керек. Бирок үмүт кылып баягындай эме кылам, бирок жакшы эмелерим айтам. Мага жакын жерде жашасаңар, хотя бы кирип чыгып карап турганга, жумуштан келгенден кийин депчи. Калган өзүм баарын кылам дейм. Баягы башка түшсө байтал зорго дейт го. Эгер кызым да кээде азыр айылда кызым, чоң энесине, тайнесине жөнөткөм, ал эч ким жок болгондо кыласың, баягы төөгө эмне керек болсо моюн сунаттан болуп кылам, үйдө жүрмөй алып, тириликтин баарын эле кылам. Ошо суумду же ушундай нерселер бирөө төгүп берген киши болсо, үйдүн ичинде тириликти кылганга аракет кылсаң болот. Ата-энем бар, 7-1 тууганбыз. 7-1 тууган эң чоңмун. Менден кичик 3 сиңдим, 3 иним бар. Баары семьялуу, өздөрү өздөрү бала чакалуу дегендей. Карабай таштап койгон жок, карашат. Бирок алар деле такка эле меникип эле мага эле моунтуп бергенге дагы алардын да өзүнүн семьясы болот экен.
өзүм эле мындай эмете берем да, мисалы келин ийниңе барсаң келиниң жат дегендей, сиңдиңе барсаң күйөө балаң жат болот. Алар монтуп берсе дагы киши өзүң ошондой элестете берет экенсиң да, мындай ошолорго оорчулугум тийбесе, ошолорго эметпесем деп анан. Эми өтө эле муктажмын деп айтып алсам дагы туура эмес болуп калат го. Анткени менден начар, менден муктаж кишилер көп. Ошон үчүн өтө эле муктажмын деп да айтпайын, шүгүр кылайын ушунчалыгына. Анан күнүмдүк оокатыма, күнүмдүк эмелериме шүгүр, бирок мен жумушум боюнча эметсем, анда жумушума ушу машинка болсо деп ойлойм да. Анткени машинканы деген кымбат турат. Сайма машинкалар кымбат турат. Анан могу кыялда бир эжелер бар, калпак ушинтип бир эметкенде 400 калпак деп заказ чыгат. Ага менин машинкам жок да, баягы анткени компьютерный баягындай сайма машинка керек. Кыргыз элиме тынчтык, аманчылык, бейкуттук, ынтымак, биримдик каалайм. Силердин ишиңерге ийгилик каалайм. Ушу кайрымдуулук фонд, ушундай кайрымдуу иштериңер ар дайым көп болсун. Силердей кишилер көбөйсүн деп ниет кылалы. Өзүмө окшогон мүмкүнчүлүгү чектелип ушундай адамдарга негизи айтам, мындай эч качан чөкпөгүлө деп айтам да. Эч качан чөкпөгүлө, ар дайым алдыга умтулууга аракет кылсаңар, берекетин да көрөсүңөр деп айтайын. Баарыбызга ийгилик, тууган урок, ата эне, бир туугандарыбыз менен ар дайым аман бололу. Жакшылыктар боло берсин. Айтканыңыз келсин. Жашоо бул биз ойлогондой боло бербей тура. Кудайдын катып койгон бул бизге берген канчалаган сырлары бар. Жамандык берсе сөзсүз аркасында жакшылык берип, ата энебизден дагы миллион эсе боорукер. Улуу жаратуучунун буйругуна талкуу кылып, ар кандай күмөн же күнөөлүү ойду айтканыбыз албетте туура эмес. Бир гана жараткандын мыйзамына баш ийип, жазган тагдырга ыраазы боло билүү бул пенделеринин ичинен эң ыймандуулары гана болот экен. Айтайын дегеним, бүгүнкү каарманыбыз тагдырдын жазганы ушундай экен, эч кимди, эч нерсени күнөөлөбөйм деген сөзү чоң таасир калтыраарлык болду десек да жаңылышпайбыз. Кайрымдуу бол коомдук фонду өз ишин муктаж жана мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жардамын көргөзүп, себепкер болуп жүрө бермекчи. Жетекчибиз Азамат Байматовго, жалпы демөөрчүлөргө терең ыраазычылыктарды билдирүү менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда Чолпон Шонкоева, Тилек Айталиев, Кайрымдуу бол коомдук фонду.